Bir апта ичинде атактуулардын жеке жашоосунда жана чыгармачылыгында кандай жаңылыктар? Сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Ырчы Эрлан Андашевдин концертине $35.000 жумшалган. Өзү Америкада жашаса дагы ар бир чыккан ырлары элдин сүймөнчүлүгүнө алынып келген ырчы Эрлан Андашевдин жеке концерти 21-22 октябрь күндөрү Кожомкул атындагы спорт сарайында өттү. Ырчынын берген маектеринин биринде бул концертке $35.000 жумшалганын билдирип, бул каражатка Америкада 2 ай трак айдамак экендигин айткан. Жандуу үн менен ырдалган бул концертке акчаны аяган жокмун. $35.000 жумшалды деген ырчы. Белгилей кетсек, ырчы бул концертке мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды да чакырып, ыр белек кылган. Бүгүн спорт сарайында Орто Азиянын мега жылдызы Кайрат Нуртас ырдайт. Эрлан Шүкүрбековдун продюсердик борборуна 16 жыл. Бүгүн 29 октябрда спорт ордосунда Орто Азиянын мега жылдызы Кайрат Нуртас ырдайт. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, 29 октябрь саат 19:00 спорт сарайында өткөн Эрлан Шүкүрбековдун продюсердик борбор 16 жыл болгондугуна карата концертке келип кетиңиздер. Баарыңыздарды күтөбүз деген ал. Ынтымак паркында ырдап интернет жылдызына айланган Бегимай Турузбекова учурда экинчи наристени күтүүдө. Кудай мага эки жакшы нерсени берип жатат. Мен негизи төрөгүчө бул жаңылыкты жарыялабай эле коеюн дегем. Мен жылдыз болгонума эмес, кош бойлуу болгонума аябай сүйүнүп жатам. Жолдошум дагы бул кабарды угуп сүйүндү деген ал берген маектердин биринде. Кыргызстандык Саадат Турузбекова Princess of the Globe сынагында топ 7-ге кирди. Кыргызстандык модель Саадат Турузбекова Princess of the Globe 2022 деп аталган эл аралык сынакта Азия хамбикеси аталды. Иш-чара Туркияда өтүп, ага 20дай өлкөдөн катышып, тажыз жана баш байга үчүн ат салышты. Кыргызстандык Саадат Турузбекова 7 сулуунун катарына кирди. Эл аралык сынак жогорку деңгээлде өттү. Бул менин сулуулук сынактарындагы алгачкы тажрыйбам. Кыргызстандын атын татыктуу коргоп келгениме кубанып турам. Жеңишим кыргыз элим үчүн арналат, дейт сулуулар сынагынын катышуучусу. Ырчы Клара Алибекова 27 октябрда 40 жашка толду. Ырчы Клара Алибекова 27 октябрда 40 жашка толду. Клара Алибекова Жалал-Абадтын Көк Жаңак шаарчасында 1982 жылы төрөлгөн. Алгач окуучулук кезинде Кыргызымдын жигиттери аттуу ыры менен таанылып баштаган. Андан тышкары Классташым, Энекем, Сүйүү керемети деген ырлары бүгүнкү күнгө чейин жаңырып келет. Олимпиада оюндарынын чемпиону Ханыбек Осмоналиев 7 миллионунчу ымыркайга өзүнүн алтын медалын тартуулады. Олимпиада оюндарынын жана дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Ханыбек Осмоналиев Баткендин Кызылкая шаарында Кыргызстандын 7 миллионунчу жараны болуп төрөлгөн Жакшылыктын үй бүлөсү менен жолукту. Осмоналиев Жакшылыкка өзүнүн алтын медалын тартуулап, келечекте чыгаан спортчу болушун тилеп, бекемден соолук каалады. Казакстанда тойлордо кантип бийлөө керектигин үйрөтө баштады. Социалдык тармактарда бийди үйрөтүүчү видеолор популярдуулукка ээ болуп жатат. Tengri Lifestyle басылмасы социалдык тармактар аркылуу тойдо кантип бийлөө керектигин көрсөткөн жаран менен маектешкен. Хореограф Казакстандагы тойлордо популярдуу болгон ырларга кандай кыймыл керектигин көрсөтөт. Анын айтымында мындай видеолор 1 миллиондон ашуун көрүүнү топтойт. Видеонун астындагы пикирлер ар түрдүү. Кимдир бирөө сабактар үчүн рахматын айтса, кимдир бирөө кыймылдар абдан жөнөкөй жана көнүгүүлөргө окшош экенин айтышкан. Байге фонду 1 миллион сом. Таласта көкбөрү боюнча чемпионат өтүүдө. 26 октябрдан баштап көкбөрү боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталды. Аталган белдеш Талас облусундагы Райхан Алханов атындагы ат майданында өтүп жатат. Белдешке республиканын бардык аймактарынан 14 команда келип, кызуу оюн уланууда. 28 октябрь күнү аталган ат майданында 5 оюн болуп, анын ичинен 3 оюн жаштар арасында болсо, 2 оюн чоңдор арасында болгон. Белгилей кетсек, чемпионаттын жалпы байге фонду 1 миллион сомду түзөт.
Сиздер бир жума ичинде атактуулардын жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова болдум. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман болуңуздар.